Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. 40-41 градус экен. Айла жок жатасыз. Ыстык да ошондо да, кеч дагы ыстык. Аба жетишпейт. Сквозняк кылып полный ачып, ошондо неме кылбасаңыз, жөнчө үйдө жит бар башкача. Бир бош орто турган башкача жит бар. Ушул ыстык жашап болбойт да, эч ким жашабайт. Биз дагы эле күндүз ошентип эки жакта жүрөбүз да, кеч келип жатабыз. Мына стенасы тышы. Тышкы кабаты 10 сантиметр мына. Көрөлү мына. 10 сантиметр. Бияга мына неме ортосу мына жумшак неме. Алтын неме деп коет. Андача эзилип тыкыланып кетчү неме. Тоголок болуп. Азыр биздин үй тышы көрүнүшү ушул коюлгандагы, мына үй коюлгандагы, мына шу коюлганда муну краскалап койду. Тышыны краскалап койду. Болгон стенанын көрүнүшү шу. Бу тышкы көрүнүшү болуп атат. Мына внутренний, ичидегиси. Алты мына ичидеги үйлөрдүн мынасы, мына ичидегиси 6 сантиметр мына. Баткенчи айтканда жана көөлак менен курат да, көбүнчө бир мындай саманный үйлөрдө сокмодой. Булар негизинен ушуга көнүп калгандан кийин эми бул азыркы мындай жаңы заманбап технологияга көнбөй атышабы же биздин климат кырдаал башкачабы, кичине кайрылар. Ана бул боюнча быйыл бизде мындай арыз даттануулар жок эле. Биздин архитектуранын кызматкерлери тарабынан ошол курулган үйлөргө жанагындай аба алмаштык циркуляция жүрүп туруш боюнча атайын иштер жүргүзүлгөн. Элгерчилик экен да, бирөөсүнө жакса, бирөөсүнө жакпайт.